Чаткал, чаткал, чай чыныга баткан жер. Чалкарлыгы чексиз бирок бу жайдын. Коён сымал суу жүгүргөн коктуда, колдорунун изи калган Кудайдын. Чаткал, чаткал, бабамдан калган кутман жер. Манастын үнүн уккан жер. Кыргыздын кымбат чаткалын кызыгып көрсүн уккан эл. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү видео сабактын көрүүчүлөрү? Демек сиздер менен бүгүнкү сабагыбыз чаткал өрөөнү жөнүндө болмокчу. Кош келипсиздер. Чаткал өрөөнү түштүк батыш Тянь-Шандын эң батыш тарабын ээлейт. Чаткал жана Пскем кырка тоолорунун арасындагы түндүк чыгыштан түштүк батышты карай 200 километрге созулган тоо аралык өрөөн. Өрөөндүн таманынын абсолюттук бийиктиги 900 метрден 2500 метрге чейин көтөрүлөт. Эң кеңири жеринде туурасы 20 километрге жетет. Ал эми эң бийик жери 4503 метр чаткал чокусу. Климаты мелүүн континенталдык. Жайы салкын, кышы суук. Январдын орточо температурасы өрөөндүн орто ченинде -13,5 градус Цельсий, июлдуку 16,7 градус Цельсийди түзөт. Жылдык жаан-чачындын саны төмөн жагында 450-500 мм, төрүндө 700-800 мм чейин. Чаткал өрөөнүнүн так ортосунан Кыргызстандагы ири дарыялардын бири Чаткал дарыясы агып өтөт. Чаткал дарыясынын узундугу 217 километрди түзөт. Чаткал дарыясы бул Сыр дарыянын куймалары болуп эсептелет. Суу чогултуучу бассейндин аянты 7110 километр квадрат. Ал эми эң ири куймасы бул Чандалаш дарыясы. Андан сырткары Терс жана Ак булак дарыялары ири куймаларынын бири болуп эсептелет. Өсүмдүктөрү: шыбак бетегелүү, дан өсүмдүктүү кургак тала. Тоо капталдарында 2000 метрден 3000 метрге чейин шыбак, дан өсүмдүктүү жана шалбалуу тала, бадал аралаш шалбалуу тала, сейрек арча токойлуу шалба, андан жогорку субальпы жана альпы шалбалар тараган. Суу боюндагы майда жалбырактуу токойлордун массивдеринде Беш арал коругу уюшулган. Беш арал мамлекеттик коругу жаныбарлары коргоого алынган аймак. Чаткал тоосунун түндүк батыш капталында, Терс суусунун алабында жайгашкан. Башка жерлерде кездешпөөчү өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн мамлекет коргоого алган аймак. Чаткал өрөөнүнүн батыш бөлүгүндө 1979 жылы уюшулган. Мындай чечимдин кабыл алынышына Өзбек СССРинин малчыларынын Чаткал өрөөнүндө малды кеңири жайып, жайыттардын, анын ичинде баалуу субальптык, альптык өсүмдүктөрдүн тобунун тоолуу шалбалардын бузулушу себеп болгон. Алардын бузулушу өрөөндөгү эндемик жаныбарлардын санынын кескин азайышына алып келип, аларды коргоо жана илимий иштерди алып баруу максатында корук уюшулган. Ал эми бул силер көрүп турган Ыдырыс пайгамбардын күмбөзү. Ыдырыс пайгамбардын күмбөзү эл сыйынуучу ыйык жай. Жаңы Базар айылынын күн чыгыш тарабында бийик тектирчеде жайгашкан. Күмбөздөрдү жергиликтүү калк Ыдырыс пайгамбардын ысымы менен байланыштырышат. Алгач ал жерде 3 күмбөз болгон. Азыркы күндө Ыдырыс пайгамбардын атынан аталган 2 гана күмбөз сакталып калган. Бузулган күмбөздүн ордуна кийинчерээк жергиликтүү калк тарабынан жол жүргөндөр, сыйынуучулар үчүн намаз окуучу жай салынган. 1903 жылы жарык көргөн гезиттердин биринде ал гезиттин кабарчысы Алиби мындай деп жазат: Жаңы Базардагы күмбөз Ыдырыс пайгамбардын мүрзөсү эмес, анын кадам жайы.
Жергиликтүү калк анын бирин Ыдырыстын, экинчисин анын аялы Батмазураныкы деп эсептешет. 18-кылымдын аягында анын бирин чаткалдык Тоголокбай оңдоттурган. Андагы ташта жазылган дата хижранын 1191-жылы же бизче 1777 жыл. Демек күмбөздөр 18-кылымга таандык. Мындан сырткары чаткал өрөөнүндө алтындын бир топ запастары жайгашкан. Алардын эң ириси Иштанберди алтын кени. Иштанберди алтын кени Чаткал кыркатоосунун түштүк капталында, Казан суусунун оң куймасы Иштанберди суусунун төмөнкү агымында, деңиз деңгээлинен 2500–2450 метр бийиктикте. 1934-жылы табылган. 1981–86 жылдары геологиялык чалкындоо иштери жүргүзүлгөн. Алтын менен кошо күмүштү да бөлүп алууга болот. Урматтуу видео сабактын көрүүчүлөрү, бүгүнкү чаткал өрөөнү деген аталыштагы сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.